إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taala'nın rayımı, berekesi, tınçlığı jağan bolsun, iki dünya yüzü jarık kılgan bolsun. Paygambarыбызга жүрүш турuşu, anın bas ötkөн ömür tarjımalından үлgü alıp, жашообузга сиңирип, амал кылып ömür сүрүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Бүт барчаны. Пайгамбарыбыз менин сөзүмдү алгыла деген эмес да. Hadis деп нени айтабыз? Пайгамбарыбыздын басып өткөн жолу, керек болсо карап, унчупай койсо, ошол да hadis болуп эсептелген. Мисалы, кээ бир аталар бир кеңеш сурасаңыз, ал өзүңүздүн жашооңузга дагы, дегеле келечекке дагы, жана элге дагы бир жаман көрүнүш болсо, ушундай да суроо бересиңби дегендей, унчукпай койгон учурлар да болгон аксакалдардын. Митип тура берет. Же ооба дегенди билбейсиң, же жок дегенди билбейсиң, митип коюп тура берет. Ба жактырбай. Мындай да ошондуктан биз дайыма айтып беребиз го, ата-бабаларыбыздан келаткан үрп адаттарды, салт-саналарды терең өздөштүрүп алсак, көбү дээрлик баары эле аят хадиске барып эле такала берет. Өз шариятка такала берет. Мисалы, "Мен таракат дуния ахаббахуллаху ва мен таракат зунуба ахаббатхул малаика ва ахаббахул муслимун." Кимде ким дүниені таштаган болсо, Алла Таала аны жакшы көрөт. Бул деген сөз жүрөгүнөн. Ана дүниені таштайт, ана колдуктан таштап койгон болбойт. Өзү дүниеде жашайбыз. Ана дүнүйө кереги жок деген адам баягы балык, мен суусу жок эле өмүр сүрө берем деген сыяктуу болот. Балык сууда жашайт да, сууда жашагандан ага суу керек. Суусуз өмүр сүрө албайт ал. Жашаш керек. Биз адамбыз, жүрөгүбүз иштеп атабыз. Мен аба менен дем алып жашап атабыз, бирок абанын кереги жок дегенди ойлоп каласыз да. Алла Таала кадыр тура. Абасы жок эле сиз өмүр сүрдүрүп кое берет. Жөн эле. Бирок биз абага муктаж эмес, бир гана Алла өзү. Эч нерсеге муктаж эмес. Биз бечарабыз. Ооруп мунатып калсаң, дарыланганга муктажсың. Аялың төрөйүн деп калса, төрөткүч аялга муктажсыз. Тишиңиз ооруп калса, стоматологко муктажсыз. Ушундай да. Бирөө өтүп кетсе, молдокеге муктажсыз, жаназасын окуп бериш керек. Үйлөнүп калса, никесин кыйып бериш керек. Ушундай экен да. Эгерде суу сап калсаңыз, суу ичишиңиз керек же суунун түрүндөгү бир нерсе. Жашоо ушундай. Анткени Алла Таала эртең ахиретке барганда дагы бейишке киргенге муктажбыз. Алла Таала Куранда деп коет: "Сен биринчи бул дүйнөнүн бактылуулугун сура, жана андан кийин ахиреттин бактылуулугу бейиш, ана менин тозогуман сактанууну сурам" болот. Бул дайыма биз 24 саат бою ойлонуп жүрүүнү милдет кылып алышыбыз керек, өзүбүзгө адат. Жараткан Алла Таала бул дүйнөдө мени бактысыз кылбасын, ахиретте дагы бактысыз кылбасын, тозок отуна мени сактай көрсүн деп дайыма баскан турган сайын. Эгер ушул сиңип кала турган болсо, бирөөнү капа кылмакчысың, бирөөнү капа кыла турган көз караш менен карагандан коркуп каласың. Эмне үчүн? Ушул назарымдын себебинен эртең мен сурак берип калбайын. Эмне үчүн? Жакшынакай эле мешитке кирген, намаз окуган. Сиз монтип акча деп койгон үчүн анын көңүлү чөгүп калган. Адамдын көңүлү ар кандай экен, ар кимдики. Бирөөнүкү аябай назик, бирөөнүкү бар маани деле бербей коюш мүмкүн ага. Ошо көңүлү назик адамды карап монтип акча деп койсоңуз, ал адам жолу ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн акча караш сүннөт эмес, жылмайып коюш сүннөт. Эч бир риваят жок. Пайгамбар бир сахаба көргөндө монтип акча деп койду деген. Жок. Андай жок. Бир да өмүр баянынан окубайбыз. Жок андай. Дайыма эмне жылмайып кеткенбиз. Ошон үчүн жеги жок атабыз айдасы кеткенде ыр менен ырдап атпайбы? Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашаткан күлкү болот турбайбы деп. Күлгөндү билбегендер да бар. Андайларды көрүп атабыз. Айнанайым Кудай. Бизди Кудайым кут кылыптыр. Эми кут болсун эми кудалыгыбыз десе дагы мистейип тура берет. Ушундай да бар. Эми аны деле туура кабыл алып коюш керек. Күлгөндү билбесе эмне кыласың аны? Ошондой экен. Ошон үчүн күлгөндү билүү бул деле өзүнчө өнөр окуйт бул деле. Нараттан кайнап чыгыш керек. Эне коеюн, эне күлгөндө үйрөнөйүнчү деп. Байкайсыздар, кээ адамдар мистеп, ошол өзүн өлөр катар көрүп алган.
қақайып тезекке тоған қораза қатып қалған жығаштана қурап қалған жығаштай аны жақсың ғой мен жара албайсың су кезін аралауыз керек болды сен аралау бөліп анан кейін жақсың тық жарылады ошон үчүн қатып қалған жығаштай емес да мөмөлүү бір дараққа айланышыбыз керек ислам дини барған сайын адамгерчиликти күчөткөн дин бул какайткандан какайткан дин эмес бул ийилткенден ийилткен дин бул ошон үчүн ата бабаларыбыз соңку макалда айткан да какайганга какайгын төбөң көккө жеткенче ийилгенге ийилгин төбөң жер тийгенче аны өзү шейх туткандарга да тиешелип айткан ийилгенге ийилгин атаңдан калган кул эмес какайганга какайгын машаяктын уулу эмес машаyak деген ученыйлар деген сөз окумуштуулар деген сөз ошол сен машаяктын баласы өлең дейт го ошон үчүн балдарыбыз мен атам момдой ошон үчүн мен да ошондой сыйланышым керек дегенден алыс кылып тарбияласак Кудайдын бергени ошон үчүн арабтардын сөзү бар экен ла тaqul ana kada kada walakin qul ana kada арабтардын жакшы сөзү бар экен менин атам мындай болгон чоң атам мындай болгон деп айтпай мен мынандаймын деп өзүң чыкчы дептир да элге эмне суу чыгарып бере аласыңбы жетимдин башын сылап жогорку жайга чейин окута аласыңбы кооз сөзүңөн башка кээ бир бар сүйлөй берет мненин оозунун көбү чыгып кетет момдойнун контролдон чыгып кетет бир маалда түкүргү чачырап баштайт бетиңе туура эмес да сүйлөй турган сөздү эмнеш керек иреттеш керек ар бир сөз сүйлөнүш үчүн илимде далилденген канча миңдеген орган ылдый түшүп кайрылды чыгат экен да ошон үчүн аалымдар эмне кылган пайдалуу негиздүү далилдүү сөз болсо гана сүйлөгөн далили жок негизи жокпу учпай амал кыла берген ошон үчүн Азирет Усман радиаллаху анху эмне деген ушунчалык күйгү айткан экен да кыларман амал көй амалга бекем болгон имамды элчи келечи дептир да быдылдап сайраган имамды эмес деп кээ бирөө бул деген сөз ар бир адамга тиешелүү деген сөз жок деген ар бирибиз бир үй бүлөнүн имамыбыз бир үйдүн ошону насип кылсын ар бир атага аталык деген имамчылык бар бизде үйүңүздө сиз татыптуу атасызбы ата эмессизби ошого суроо бериң ал кандай болот улуулар менен учурашканды кичүүлөргө ызат көрсөткөндү үйрөткөн жоксузбу сиз кайда турасызбы дамла микрофонду өчүрүп алыңыз мейли дамла байкай калды мисалы Куран хадисти балдарыңызга Куран окуган арабча үйрөттүңүзбү үйрөткөн жоксузбу бул дагы маселе чоң маселе 5 мал намазды кантип окуш керек даратты кантип алыш керек үйрөттүңүзбү үйрөткөн жоксузбу анан Куран окутам деп туруп эле 5 мал сайын мына кичинекей бала отурат кайра ушундай кичинекей балдарга дарат алдырып бериш болобу болбойт буларга бир жолу дарат алдыбы бир күндө Куран окуш үчүн ал ойноп атып бала да дараты сынып калышы мүмкүн анан кийин ал барып алып сен бар дарат ал десең мөллө кары айтат Фатиба ибн Анайя китебинде келет сен Куран жаттабашың керек дегенге тете болот дейт сен Куран жаттабашың керек бул анткени дарат алыш эмне экенин да билбейт да бул ошон үчүн дарат алган киши рахат менен дарат алыш керек экен машалла деп Кудайдын берди мынакей майда ичинде күнөө төгүлүп атат деп ооз чакаганда билбейсиң героз деп коет быдылдап оозуна келген оттой бергенде кыргыз бир сөз менен айтып коет героз ошо героз деген атка конуп калгандан Кудай сактасын оозун алып жетпегендер героз дейт билесиздер да аксакал көксакал айырмасы жок бир бийликке же бир мансапка же бир оомат келип калган отуруп калган бүттү героз ал микрофон алат дагы аксакал көксакал улуу кишилер отурабы тебелеп калып тургандан барып өйдө барып отуруп алышы мүмкүн мына ушундайлар бар бүгүнкү күндө отурганда мына талтай отуруп мына отургандар бар ошондо болбойт экен да сыйна да кайнатаң бар улуу кишилер бар жашың 18-те 20-да эмне какаясың эмне талтаясың тур да учпай ийилип угуп да угуп жалаң угуп анткени бул ислам дини адеп акылакты де алдыга койгон дин мына Hazreti Usman radıyallahu anhu mınday деген. Бұл 5 менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардын бири, халифтердин ичинен үчүнчүсү, сөзүмө ушу менен жыйынтыктайын. Вакыт аз калганына байланыштуу. Вajadtu halavatal ibada fi arba'ati ashya'a.
мен ибадаттың рахатын 4 нәрседен таптым дейді. Біріншісі, аввалуха фи адай фараидилlah. Біріншісі, фарз ибадаттарды атқарып рахат алдым дейді. Фарз намаз оқығанда шақа-шақа емес. Фарз намаз келдіңіз бе? Аллаху акбар. Бүтті рахаттанып намаз оқыңыз, жырғап намаз оқыңыз. Соңында беріліп бұндай жатқанда. Екіншісі, фиштинай махаримилlah. Алла Таала тыйу салған нәрседен тыйылып қойып рахат алдым дейді. Арақ ішу, зына қылу, ушақтау, кейбір бар ғой, ушақ таштап өзі талант оқшайды. Келтіріп, андағы жоқ нәрселерді дағы көргін шығарыпты міне. Ал мұндай болады, ал тегендей болады, аның тарих таржыманын, ал телеге барып тақалады, анысы мұнысын орап депті, ушақтап, боқтап, жоқтап, жаман қылады, ештеңесі қалмайды. Анның бірі пайғамбардың өмір баянын, сахабаларды, ұлы инсандар өмір баянын шешмелеп айтса жақсы olur. Бұл екіншісі. Üçüncüsü, қараңыздар. Üçüncüsü мен жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып қойып, рахат алғанды үйрендім деп. Анан төртіншісі, көрдіңіздер ме? Мындай жақсылыққа шақырып, ушу жақсылыққа шақырғаным үшін маған соғып келіп атады деп рахат алғанды үйрендім деп. Üçüncüsü бұл. Төртіншісі, Алла Таала мұны тыйым салған, мисал айталық, зынаны тыйым салған, кімде-кім зына қыла тұрған болса, ойнаштық қыла тұрған болса, ал қарыз болады. Өзінің қыздарына, же болса неберелеріне, же келіндеріне, же небере келіндеріне сөзсіз келеді. Сен жырғап атам дебе, біреудің басын айлантып зына қылып атышың мүмкін. Бірақ сенің қыздарың, же небере қыздарың сөзсіз түрде осы зынамен, ойнаштықпенен айлектенеді. Аны сен ойлау, сен жырғап атам деп, ошон нерселерди айтуу менен не кылышыбыз керек экен? Рахат алышыбыз керек экен. Мактанып же башка эмес. Алла Таала ошону кабыл кылса экен деп. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу Кудайым буйрса кийинки жумаларда улантабыз. Амин. Алла Таала жүзүбүздү жарык кылган болсун, эмнени буйруган болсо ошол нерсени аткарууга, эмнени тыйып салган болсо шариятыбызда ал нерседен тыйылууга жана улууларга урмат көрсөткөнгө, кичүүлөргө ызат көрсөткөнгө, кандай эле ислам динин кабыл албаса деле Абу Талибти пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кандай урматтаган, кандай сыйлаган, ошондой бир ким болбосун, кабыл болуп жүргөнүнө, мушрик болуп жүргөнүнө, христиан болуп жүргөнүнө, жана башка яһуди жана башка динде жүргөндөр өкүнүп, атаң көрү мусулманчылык кандай сонун турбайбы, коем ушу мусулманчылыкка кирейин дей тургандай пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.